Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, өзүңүздөргө маалым болгондой биздин Кыргыз Республикабыз 4 мамлекет менен чектешет. Алар мына Казакстан жана Кытай Республикасы менен биздин мамлекет чегара такталып, делимитация болуп, демаркация болуп бүткөн. Азыркы учурда биздин кошуна эки мамлекетибиз менен чегара такталууда. Бул Өзбек Республикасы жана Тажик Республикасы менен. Мына азыр айта кетчү сөз, Тажик Республикасы менен биз ушу сүйлөшүүлөрдү 2002 жылы баштаганбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой бул чегара маселесин тактоо, чечүү бул эки тараптуу сүйлөшүүлөр негизинде чечилгендиктен бул оор маселе. Ошондуктан биз азыркы күнгө чейин ушуну тактап мындай акырына чыга элекпиз. Мындай пайыз менен айтканда биз азыр Тажикстан менен болгон чегарабыздын 60%дан ашыгын уже эки тараптуу тактап чыкканбыз. Калган маселелер азыркы күндө каралууда. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 2020 жылы жана ковид оорусуна байланыштуу пандемия болуп, биздин кошуна мамлекеттер менен сүйлөшө албай калдык. Тажикстан менен былтыр 2020 жылы февраль айында жолукканбыз. Мына азыр 1 жыл болуп баратат. Ушу пандемияга байланыштуу сүйлөшө албай ушу жолугушуулар болбой калды. Андан сырткары аларда жана шайлоолор болуп, депутаттарды шайлоо, президент шайлоо болуп, ошого кичине кедерги тийип биз макулдаша албай калдык. Азыр мына жаңы октябрдан баштап жаңы бийлик келгенден бери биз Тажик тарап менен сүйлөшүп, макулдашып, азыр ушу мамлекет чегараны тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын жолугушуусун уюштуралы деп атабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин ушу мамлекеттик ушу комиссияны Кыргыз, Тажик жана Кыргыз-Өзбек мамлекет чегараларын тактоо боюнча ушу өкмөттүк делегацияны Камчыбек Кыдыршаевич ташип жетектейт. Ушул киши келгенден бери биз азыр мына Тажикстан боюнча уже макулдашып, эртең буюрса мына март айынын 1 декадасында жолугушууну өткөрөлү деп атабыз. Мына Камчыбек Кыдыршаевич азыр дарыланында жүрөт. Ушу киши келсе, мына март айында жакшы болуп дарыланып келип мына жумушка чыкса, мен ойлойм, ушу март айынын 1 декадасында Тажик Республикасынын ушу өкүлдөрү менен жолугуп, мына биздин ушу жарандар тарабынан коюлган ушу баардык маселелерди ошол жерде карап, мындай чечкенге аракет кылабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул Тажик Республикасы менен биздин ортобузда чегара өтө татаал. Баягындай кээ бир жерлерде айрыкча мына Баткен району, Аксай, Көкташ айылдарында, ошондой Лелек району кээ бир жерлеринде шахматтык тартипте мындай жайгашып калганда, кээ бир биздин атуулдар тиги тарапта жашап, алардын атуулдары биз тарапта жашап, бул жерде өзү ушундай болгондон кийин өтө бул кыйын маселе экен сүйлөшүү. Анан ушуну тактап мындай чечкенге көп убакыт талап кылынып атат. Биз эми муну сөзсүз чечкенге аракет кылабыз. Бул жерде ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, анан ошол жерде кээ бир чегараны билген адамдар да биз пайдаланып, өзүнүн жумушубузда ушундай бир ушу иште пайдаланалы деп атабыз. Негизинен бул баягы биздин ошол жумушчу топ жүргөн маалда биз жанагындай ошондой кишилерди пайдаланып атабыз да, эксперттерди. Атак делегациянын деңгээлинде бул жерде биздин ошо атайын бекилген жобобуз бар. Ошол негизинде бул эки тараптуу паритеттик негизде гана ошондой комиссия мүчөлөрү катышып, ошолор сүйлөшүп өтөт. Бул жерде баардык тармактардан өкүлдөр катышат. Ошол государственный государственный башчысы ар бир райондо, андан кийин ошо областтык жетекчиликтин биринчи орун басары, тышкы иштер министринен, чегара кызматынан, жер боюнча бир агенттиктен, суу боюнча агенттиктен, ушу баардык тармактардан биздин комиссияда мүчөлөр катышат. Ошондуктан бул жерде баягы бир тараптуу мындай биздин эмелерден катышпай калды деген мындай дооматтар болбош керек да. Анан эң негизгиси дагы бир айтып кетчү нерсе, азыр биздин көп жарандарыбыз ушу кээ бирде мындай такталган маалыматтардын негизинде болсо керек, ушу биз мынандай жерибиз өтүп кетти, тигиндей жерибиз өтүп кетти деген мындай дооматтарды коюп атат да. Мен айтат элем ушу биздин жарандарга, ушу биринчи ушу тактап маалымат так алып анан ошону айтсаңыздар. Ато кээ бир биздин теле көрүүчүлөрдү, радио угуучуларды мындай башка эмеге мындай жолго эме кылып үйүтөп коюп атабыз да, туура эмес жактарга. Эми бизде ушу такталган карталарыбыз бар. Биз Союздан ушу мына эмеден бери биз Кыргызстан мамлекети курулгандан бери бизде ушу тийиштүү карталар бар, карталардык материалдар. Ошо бизде бар материалдар кошуналарда да бар. Ошолор менен биз такташып, макулдашып, кээ бир жок материалдарды биз барып мына Россиянын Москвага барып, ушу архивтерден таап келип, ошо кошуналар менен ошону такташып, аларга мындай далилдеп отуруп, анан бул чегараны чечип атабыз.
Андан сырткары мына Өзбекстан менен дагы биз ойлойбуз жакшы мындай жумуштар кетип атат. Өзүңүзөргө маалым болгондой 2017 жылы 5 сентябрда ушу биздин эки тараптуу эме президенттер кол коюп жогорку кеңештен ратификациядан өткөн 1170 километр чек арабыз такталып бүткөн. Бул жалпы ушу чек ара узундугунун 85%-ын түзөт. Ошо 2017 жылдан бери калган ушу чек аранан да биз бүгүнкү күнгө 10%-га жакын тактап бүтүп койдук. Анан бул жерде дагы көп түшүнбөстөр болуп атат. Баягы биздин мындай жерлер тияк өтүп кетти, анан эмелер калып кетти, сатылып кетти деген бул маалыматтар туура эмес. Бизде тийиштүү, биз айтканда тийиштүү документтердин картографиялык жерге жайгаштыруу, ошо документтердин негизинде гана биз ошону менен иштейбиз. Бул жерден анан баягы жерди бияка сатып жака сатып деген мындай маалымат туура эмес. Себеби ал жерди сатканга эч кандай жок. Биз ушу сүйлөшүүдө болбосун. Ушу биз Кыргызстандын кызыкчылыгын дайыма жогору коюп келебиз. Кыргызстандын 1 метр да жерimiz бербейли, тигилерине 1 метр албай өзүбүздүн эмебизди сактап калалы деген ушундай принцип бар. Анан бул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, мына Өзбекстан менен биздин чек араларыбыз жана мен айткандай договорго кирген 1170 километрди биз азыр ошону өзбек тарап менен сүйлөшүп, бул эми делимитация жумуштары бүткөндө эми ушу демаркация жумуштарына баштайлы деп биз өткөн жылы Ташкентте жолугушуу болгондо ошону макулдашканбыз. Азыр буюрса ушул эки тараптуу такталып ратификация болгон чек араларды биз ушу натуралга мындай жайында алып чыгып ушу казыктар менен бекитип ошону белгилеп ушу чек арачыларга өткөрүп берели деген мындай эме жумушту аткаралы деп атабыз да. Ошондо биздин элдер да түшүнөт. Мына чек ара мындай экен, мына бул жагы өтсө болбойт экен, значит чек ара тартибин сактайт деген ошо элде дагы түшүнүк болуп, анан бизде жанагы мал өтүп кетти, кишилер өтүп кетти деген көйгөйлөр ошондо мен ойлойм кыйла азаят. Негизинен мына Өзбекстан боюнча дагы мен айтып кетишим керек. Мына биз былтыр бир эле жолу жолугуп калдык. Эми мына пандемияда мындай себепчи болуп калдык, ошол пандемия болуп жолуга албай калдык. Мына буюрса, мына өзүңүздөр билесиздер, жаңы бийлик келгенден кийин декабрь айында биз Бишкек шаарында өзбек тарап менен жолугуп, бир жакшы бир мындай позицияларыбызды тактап, бир жыйынтыкка келдик. Буюрса кийинки жолугушуу өзбек тарапта болуп, Өзбекстан территориясында болот. Ошол жерде ушу биздин баягы атуулдар тарабынан көп коюлуп жаткан көйгөйлөрдү ошол комиссиянын жолугушуунда коюп, ошол жерден бир жакшы бир жыйынтыкка жетебиз деген менде ушундай бир ойлор бар. Эми эң негизгиси анан жанагы биз эмеде айта турган нерсе ушу бардыгыбыз ушу бир эмени айтаардан мурда ушу тактап, ошо документтерди мындай адистерден сурап, ушундай экен деп анан ошо ынанып алып, анан кийин ошондой эмелерди массалык маалымат каражаттарына таратсак жакшы болот эле. Биз азыр мындай кээ бир такталган маалыматтарды таркатып коюп, мындай мындай жаман бир эмелерге биз дагы эме кылып коюп атасыздар. Бул бизде азыр ушу массалык маалымат каражаттарына чыккан баардык маалыматтар биздин ушу кошуналар тарабынан дагы бул мындай эме болуп турат да, билесиздер, алдарка жетип турат. Анан биздин кийинки сүйлөшүүлөргө ушул бир таасирин тийгизбесе экен деген бир ойду айткым келет да. Ушул менен. Мен дагы анда мен сөздү эмеге берип коеюн. Мына биздин ушу өкмөткө караштуу, өкмөттүн алдындагы жер ресурстары боюнча агенттиктин директору Мурзаев Абдраимович, бул киши дагы ошо биздин ушу делегациянын мүчөсү. Анан бүт жерге тиешелүү маселелерди ушу киши контролдойт, ушу киши тариздейт да. Анда сөз. Рахмат. Мен дагы чек ара делимитация, демаркация жумуштары жөнүндө кыскача өзүмдүн оюмду айтайын деп келип отурам бул жерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, чек ара деген нерсени баардыгы айтат да, буну чечип койсо болот эле, бир күндө чечип койсо болот эле, же болбосо бир айда чечип койсо болот эле. Эмнегедир ушу мезгилге чейин созулуп, бул чечилбей келет деп көп жерде айтылып келет да. Бул эмне үчүн чечилбейт бул чек ара маселеси? Эмне үчүн татаал ушунчалык чек ара маселеси дегенде, өзүңөргө маалым болгондой, бул чек ара тактоо жумуштары 99-2000 жылдары башталган өзү алгачкы ирет. Ошол мезгилде кайсыл акыркы материалдардын юридикалык күчү бар, кайсы материалдардын негизинде ушул чек араны тактоо жана ошол эле делимитация, демаркация жумуштарын жүргүзүү боюнча иштерди алып барабыз деп такташканда, ошол акыркы ошол легитимдүү ошол 1955 жылы картографиялык материалдардын негизинде такталып, 2009 жылы
указ менен бекитилген чек ара тилкесинин айлана тегерегинде чек араны тактоо боюнча макулдашылган. Себеби бул акыркы тактоолорду жүргүзүлгөн чек ара тилкеси болуп эсептелет. Анан талаш участоктор деп коебуз биз. Талаш участоктор эмнеден пайда болот? Бул талаш участоктор ошол 1961 жылкы указдын негизинде такталган чек ара сызыгы менен бүгүнкү күндө туруктуу пайдаланууда болгон чек ара сызыгынын ортосундагы жер аянттары бул талаш участок болуп келет да. Мына айтқанда макулдашылбаган, себеби ал жерге документтердин негизинде кошуна мамлекет претендовать этет, мындай айтканда өзүнүн өкүмдүгүн көрсөтөт. Туруктуу пайдаланууда болгон жерди, мисалы башка биз деп айтсак болот, же болбосо эле ошондой эле кошуна мамлекет деп да. Ошонун арасында чыккан гектар ошол макулдашылбаган чек ара тилкеси болуп эсептелет. Чек ара тилкесин макулдашылбаган чек ара тилкеси өтө көп болгон, 68-70ден ашык чек ара тилкелери болгон. Ошолордун баардыгын ошол мамлекеттер аралык түзүлгөн чек аралар делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча түзүлгөн комиссия тарабынан ошо 20 жылдын аралыгында тактап, ошол келишип, мындай айтканда ошол алмашуу же болбосо тактоо жолу менен алып келип бүгүнкү күндө болгону бир 9 участок калды да. Бирок Назибек Нарматович айтып кеткенде 1170 километр такталган чек ара тилкесинде биз ойлогондой чек ара тилкелери өткөн жерлер бар. Ошондой эле кээ бир айылдардын жарандары туруктуу пайдаланып келген. Өздөрү бүгүн мына биз интернет блогтарынан башка жактардан угуп атабыз. Бул жерде эч качан Өзбек Республикасынын жарандары пайдаланган эмес. Бул өмүр бою Кыргызстандын жери болгон деп айтып келишет да. Туура ал жерди биз пайдаланып келгенбиз. Бирок ошол мен жана белгилеп кеткендей, ошо 55-жылкы картографиялык жана 61-жылкы указдагы чек ара тилкесин алганда ал ошо кошуна мамлекеттин жери болуп белгиленген. Ошол эле бүгүнкү күндө кайра белгиленип айтылып аткан, мисалы Көксерек участкасында Кара Белес участок деп коебуз, ошо Теңге айылындагы. Ал участок өзү жалпысынан юридикалык документтер ошол чек ара тилкеси 61-жылкы указга негиз бул Өзбек Республикасына таандык болуп келген. Ошол эле учурда Абадан деген участок болгон. Ал участок картографиялык материалдарда биздин кыргыз жарандарына таандык болуп, Кыргыз Республикасына таандык болуп, бирок Өзбек Республикасы пайдаланып келген. Анан ошол сүйлөшүүнүн жолунда ал жерди өзбектер пайдаланган болсо, ошолорго калсын дегендей, ошол 14,37 гектар жер аянтын Өзбек Республикасына калтырылган. Калган ошол 61 гектар жерге компенсация катары ошол эле ошо Көксеректин Алмабел участогунан, мисалы адамдардын үйлөрү жок, курулуш аянттары жок, жайыт же болбосо мындай интенсивдүү пайдаланууда болбогон жер аянттарынан берүү жолу менен, алмаштыруу жолу менен биз ошол 61,63 гектар жер аянтынын ордуна 38,4 гектар жер аянтын берип, алмашуу жолу менен чек ара тилкеси такталып жазылган. Бул 25-24, 25, 26 чек ара чекиттери бул 2001-2002 жылдарда эле жазылган. Бирок ошону биз ал жерде айта турган болсок, ошо 61 гектар жердин ичинде 20 гектар сугат жер аянты бар. 4 гектардан ашык канал, лоток, суу жолдор болгон. Андан сырткары ошол жарандардын жашап аткан жана бүгүнкү күндө колунда мүмкүнчүлүгүнө карап үй салып аткан, ошондой эле сугат жер аянты катары үлүш катары пайдаланып аткан жерлер болгон. Ошол жерлерди биз мындай айтканда Кыргыз Республикасынын карамагына өткөрүп жазып алууга жетиштик да. Мен ойлочумун, бул жерден биз жакшы жумуш аткардык. Себеби бир адамдын үйү Өзбек Республикасына же болбосо Тажик Республикасына өтүп кетсе, бул өтө чоң трагедия деп эсептеп келебиз. Андай болгон эмес, ал жерде үй же болбосо курулмалар өткөн эмес. Биз ошол жерлердин баардыгын Кыргыз Республикасынын пайдалануусуна калтырып, анын ордуна ошол конечно кээ бир жерлерде жайыт жер өтүшү мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок сугат жана үйү бар жерлерге караганда ал бир кыйла өткүрдүүлүгү төмөн болуп эсептелет. Андан сырткары дагы бизде көп маселе болуп келип атат. Мына чек арадагы такталган жерлерде бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда жана жогоруда белгилеп кеткендей, ошо мал бизнеси же болбосо ошол контрабанда аркылуу ар кандай жүктөрдү ташуу маселелери көп болгонуна байланыштуу ошол жерлерде убактылуу инженердик курулмаларды куруу боюнча эки мамлекеттин чек арачыларынын макулдашуу болуп, ошол жерлерде Кыргыз Республикасы тараптан акча каражаттар бөлүнүп берилип, жылына чек араны
торсумдар менен тосуу маселелери жүрүп атат да. Ошол жерге келгенде дагы ошол биздин жарандар тарабынан нааразычылыктар чыгып атат. Себеби бул эки тараптуу комиссия чек ара сызыгынын өтүүсүн аныктаган. Андан кийин ошол чек ара сызыгы өткөндөн кийинки бул биздин өзүбүздүн ички маселелерибиз деп айткым келет. Себеби ал жерде ошол чек арачылар жүрө турган жол маселесин чечиш керек. Алардын техникасы жүрө турган маселеси чечилиш керек. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан атайын жобо мыйзам кабыл алынып, ошол чек ара тилкесинен 50 метр аралыкта ошондой жумуштар жүрүшү керек деп белгиленген. Бирок андай эмес. Биз бүгүнкү күндө ошол кырдаалга байланыштуу элдердин кайрылууларына карап, ошол кээ бир жерде 15 метр, кээ бир жерде 20 метр жол жерлерди бүгүнкү күндө ошол жана айыл чарбасында пайдаланып аткан жер болушу мүмкүн. Же болсо жайыт жер аянттары аркылуу өтүп атат. Ошого да биздин жарандар мындай айтканда нааразычылыктарын билдирип атат. Бул боюнча мына жана белгилеп кеткендей демаркация жумуштары буюрса жүрөт деп аракет кылып ошол алгачкы иш кагаздарды даярдалып атат. Ошол демаркация жумуштары жүргөн мезгилде канча жарандын үйү ошол демаркационный линияга туш келет, же болсо канча гектар жер аянты туш келет, ошол эле жер үлүштөрү, же болсо коро сарай, жол, суу кандай жерлердин түрлөрү ошол чек ара тилкесине туш келгендигин аныктоо боюнча атайын өкмөт тарабынан комиссия түзүлүп бул боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Ошол учурда эгер ошол адам жарандын үйү, же болсо жери, же болсо бир кыймылсыз мүлк бирдиктери ошол линияга туш келген болсо, аны ушу компенсациялоо жолу, же болсо башка бир жолдор боюнча атайын өкмөттүн чечими кабыл алынып, ошонун негизинде мындай айтканда элдердин маселесин чечүү боюнча жумуштар алып барылат деп айтам да. Анан азыркы күндө ошол бир аз эле участоктор калды. Калган жерлерде мен ушул жарандарды, ушул биздин активисттерди, туура баардыгыбыз патриотпуз, баардыгыбыз ушул кыргыз мамлекетинде төрөлүп чоңойгондон кийин ушул жерди биз сыйлап барташыбыз керек. Ошол эле учурда мыйзамды да сыйлашыбыз керек. Өзүбүздүн ошондой эле дүйнөлүк мыйзамдардын баарын сыйлашыбыз керекпиз. Ошого мен силерди сабырдуулукка чакырат элем. Бул кээ бир жерде мисалы өткөндө биз Баткенде чогулуш өткөрдүк. Ошол чогулушта Баткендеги Алабукага, же болсо Аксыга, же болсо Жалал Абадка барбаган кээ бир жарандарыбыз ошол Алабукада мындай маселелер бар экен деп көтөрүп атат. Аларга рахмат. Бирок ошол эле учурда Алабуканын кандай өзүнүн проблемасы, же болсо Аксынын кандай өзүнүн проблемасы бар экенин ошол эле учурда биз жакшы билебиз деп айткым келет да. Себеби жарандар кандай? Жарандар ар ким өзүнүн айылынын чек арасын айта алышы мүмкүн, же болсо өзүнүн коросунун чек арасын айтып берет да. Бул мамлекет тарабынан атайын түзүлгөн комиссия бул кээ бир жерлерде ошол кээ бир айылдардын кызыкчылыгы толук канааттандырылбаса дагы, бирок мамлекеттик көз караш менен мамлекеттик деңгээлде ошол чек ара тилкесин чечүү боюнча чечимдерди кабыл алып келет. Анан бул чечимди баардыгы айтышы мүмкүн, ошол жеринде район чечим кабыл алып койду, же болсо бир жеке адам деп. Бул туура түшүнүшүңөр керек. Бул чечимди бир жеке адам кабыл албайт. Атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияда ошондой эле чек ара комиссияларында бул маселе такталып, талкууланып, анан чечим кабыл алынат. Ошон үчүн бир адамдын, же болсо бир специалисттин бул чечим эмес. Бул жалпы ошол комиссиянын, мамлекеттин атынан түзүлгөн комиссиянын чечими. Ошон үчүн сабырдуу болгонго чакырам баарыңарды. Ошол биз дагы ошол жана белгилеп кеткендей Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоо жана коргоо менен мындан ары жумуштарды алып барабыз. Буга чейин да ошондой эле жумуштарды алып барып келгенбиз. Рахмат силерге. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин алдына чек ара кызматынын директору полковник Шашеев Ларбекзарлыковичка берели сөз. Бул киши айтып берсин өзүнүн эмесин. Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Менден мурун айтып кеткендей, азыр чек арада өтө көп көйгөйлөр бар. Ал көйгөйдү бир эле чек арачы же өкүл бийликтери менен бийлик өкүлдөрү менен чечилбейт. Бул жергиликтүү калктын жардамы да керек. Биринчиден түшүнүү менен ошого мамиле кылуу. Чек ара кызматы чек аранын тилкесин көргөзүп берген жерде өзүнүн кызматын апарат. Бирден бири болуп турган тапшырма бул чек ара тилкесине өзгөрүүгө жол бербөө же коңшу мамлекеттердин жарандары тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагын колдонууга жол бербөө. Жана ошондой эле
Чегара кызматынын дагы бирден бир болгон алдында турган тапшырма бул чегара өкүлчүлүк ишмердүүлүгүн жүргүзүү. Бул чегара өкүлчүлүк ишмердүүлүгү жүргүзүү чегарада жаңжал болтурбоого жол бербөө, же болбосо ар кандай маселени дипломатиялык же болбосо сүйлөшүү негизинде ишти чечүү. Ушул тармакта дайыма иштер жүрүп атат. Мына акыркы күндөрү маалымат каражаттарына чыгып аткан жерлерде дайыма чегарачылар бар. Өзүбүздүн визави коңшу мамлекеттин чегарачылары менен дайыма сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ар кандай чыккан маселени сүйлөшүүнүн негизинде чечүүгө иш алып барылып атат. Бүгүнкү болуп аткан Көксерек чегара заставасынын аймагындагы Ала Бука жергилигиндеги маселе боюнча да чегарачылар бар. Жергиликтүү эл менен түшүндүрүү жумушун жүргүзүп, ошол эле кезде коңшу мамлекеттин чегарачылары тарабынан курал колдонууга жол бербөө боюнча да иш чара жүргүзүп атат. Муну менен ыраазычылык билдирип элем. Ошо түшүнүп, ушуга жол бербей тынчтыкты сактап атканга. Жакында эле болду Дейрес чегара заставасынын аймагында Аксы районунда инженердик жумуш алып атканда, жүргүзүп атканда ал боюнча да маселе көтөрүлдү. Ишендирип кетет элем, чегара тилкеси өткөн сызыктан биз тарапка коңшу мамлекеттин чегарачылары, Өзбек Республикасынын чегарачылары тараптан жумуш жүргүзүүгө жол берилбейт. Эмнегенде муну жергиликтүү бийликтин жер адистери менен чогуу биргеликте бул жумуш апарылат. Эгер кандайдыр маселе болсо, өкмөттүн чегаралары боюнча атайын өкүлчүлүгү менен да иштеп барып, бүт маселени жеринен чечкенге аракет кылып жүргүзүп атабыз. Жана ошондой эле өтө эле орчундуу маселе болгон, бул такталбаган аймактар болуп атат. Мындай аймактар өзгөчө Кыргыз-Тажик чегарасында, Баткен областында толук кетсек болот. Бул тарапта дагы көптөгөн жумуштар жүрүп атат. Мына бүгүнкү күнү көчөт деген маселе болуп атат да. 11 февралда эгип ийген көчөттөрдү 12 февралда алдырганбыз. Азыркы кезде 13 февралда ошол эле аймакта бирок чегара кеземет жүргөн тропа деп коебуз. Ошо тропанын ар жагында Тажик тарапта 30-40 метр аралыкта эгип салган. Бул маселени дагы сүйлөшүү негизинде, дипломатиялык негизинде чечилет деп ишенем. Эмнегенде хозяйственный бытовой маселени жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү же болбосо госрегистрлер тарабынан жүргүзүлөт. Биз дайыма чегарачылар көмөк көрсөтөбүз. Жана ошондой эле башка жерлерде маселе болгондо дайыма чегарачылар көзөмөлгө алып, мыйзамсыз иштерди токтотууга жана ошо маселени жеринен чечүүгө иш алып апарат. Жана мен айтып кеттим, бул ишти жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жер адистери менен биргеликте, кээ бир жерде ички иштер министрликтин кызматкерлери менен биргеликте жумуш апарып атабыз, ишендирип кетем, апарабыз деп. Жана ошондой эле эгер орчундуу маселелер болсо, муну Назырбек Нарматович айтып кетмекчи, чогуу дайыма бияктан көзөмөлгө алып ишти апарабыз. Рахмат. Мен дагы бир экөө сөз айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына жана биз айтып атпайбыз, такталган аймактар бар. Бул боюнча биз ушундай бир кошуналар менен сүйлөшкөн бир эме мындай ожеки бир макулдашууларыбыз бар. Ким азыр ошо делимитация жумуштары бүткөнгө чейин ким кай жерди пайдаланган болсо ошол жерди пайдаланып турсун деп. Бирок ал жерде капиталдык курулуштар, башка бир ошо курулбаш керек. Ошол айыл чарба багытында пайдаланган болсо ошону пайдаланып тура берсин деген бир макулдашуубуз бар да, ушунду айтып коюш керек. Биздин кээ бир атууларыбыз ошондой чегараларга мындай курулуштарды куруп, башка нерсе кылып атат да. Вот ушул ягына да кичине көңүл буруп койсок. Бул мына Өзбекстан менен биз азыр 9 участок бар деп атабыз. Вот ушул жерде биз ушуларды чечкенче баягындай капиталдык курулуштарды мындай жүргүзүүгө ушул жерге бир аракет кылсак деген бир каалоону айтып коем да.